Салам достор, сиздер менен мен жана менин эң жакшы көргөн Rita деген футболкам. Бул видеодо жөнөкөй сайт жасаганды үйрөнүп көрөбүз. Видеонун негизги максаты адамдардын баарына сайт жасаганды үйрөтүш эмес. Сайт жасоо ар бир адамдын колунан келет деген ойду жеткирүү. Анда эмесе баштайлы. Сайтты жасоо үчүн бизге эмне керек? Туура, эчтеке керек эмес. Тамаша, компьютер керек. Бул видеодо мен сиздерге webflowcheckit.com деген онлайн платформадагы сайт жасоо конструктор жөнүндө айтып берем. webflowcheckit.com деген сайтка киребиз. webflowcheckit.com. Ал жака кирдик. Так, ал жака кирсек, баары англисче. Демек, бул видеонун астындагы шилтемени басып, биздин WhatsApp аркылуу англис тили курстарына жазылып, үйрөнүп келебиз. Тамаша, томашасыз эле, эгер англис тилин билсеңиздер, сайт жасоо сыяктуу жана билим алуу андан да ылдамыраак кетет. Негизи эле англис тили сиздер үчүн жашоодо жакшы бир инструмент болуп калышы керек да. Бирок ал жөнүндө биз башка видеодо сөз кылабыз. Азыр сайт жасоого кайрылалы. Мына биз азыр Webflow сайтындабыз. Get started. It's free date. Башта бул акысыз деп которулат. Мынакей. Басабыз. Бассак, бул жерден ары кетиш үчүн электрондук почта керек. Өткөндө электрондук почтанын эмне үчүн керектиги жөнүндө бир видео чыгардым эле. Мына дагы бир себеп. Бул учурда менде Google электрондук почтасы бар. Демек, мен бул жакты басам. Sign in with Google дейт. Бул Google менен кирүү. That blue button must be important. Тетиги көк баскыч маанилүү болсо керек дейт. Албетте, себеби ал жаңы проект деп которулат. Аны басабыз. Аны бассак, бул жерде бизге көп ар түрдүү шаблондорду көрсөтүп турат. Ар түрдүү сайттарга багытталган шаблондор бар экен. Сайт эмне жана ал мага эмнеге керек деп суроо беришиңиз мүмкүн. Дегеле веб-сайт бул эмне десеңиз, анда бул видеону басыңыз же ушул видеонун астындагы шилтемеге басып көрсөңүз болот. Кыскасы, биз бул жакка киргенде бизге даяр шаблондор бар. Карап өзүгө жакканды тандайбыз. Ылдыйраак түшүп, мына акысыз шаблондорду басып көрөм. Мисал үчүн, мына сонун шаблон экен, ушуну көрөлүчү. Мисал үчүн, муну бала бакча деп коелу. Мисал үчүн, мен бала бакча ачып атам да, же бирөө бала бакча ачты, жана ага мен сайт жасап берип атам. Мисал үчүн. Загрузка болуп атат. Мынакей, сонун сайт ачылды. Болгону эми могул жердеги сөздөрүн, могул жердеги ар кандай шилтемелерди, категорияларды өзгөртүп, балким сүрөтүн өзгөртүп, анан ушул балким компаниянын атын өзгөртүп, кыскасы каалагандай кылып өзгөртүп алам өзүмөчү. Бул жерде эми сиздерге айтып кетейин, кайсы инструменттер бар. Биринчиден, жөн эле монтип өзгөртө турган инструменттер бар. Free e-commerce template for Webflow дейт. Муну өзгөртөбүз. Балапан бакчасы деп коебуз, мисалы үчүн. Бул бизге балким керек эмес. Анан бул жерге, мисал үчүн, баламды жаздыруу деп баскыч басып коебуз. Мынакей болду. Буяка балким неме койсок болот. Кайсы бир лого койсок болот, бирок мен жөн эле алып салдым аны. Балапан бакчасы. Бул жака дагы эмне кылабыз? 2 жолу бассак өзгөрөт экен. Балапан деп коебуз. Кыскасы ушинтип өзгөртө беребиз. Мына каталог, delivery, about, contacts деген жерлерди, about деген бул биз жөнүндө, contacts бул контакттар. Ушинтип өзгөртө беребиз. Ылдыйды өзгөртсөк болот, сүрөттөрдү өзгөртсөк болот. Кыскасы бул жагы түшүнүктүү. Мисал үчүн, мен бул жакка бассам, бул жакта жаңы элементтерди кошсом болот экен. Могул жерде section, container,
grid, columns, div block дейт, list item, жана ушундай нерселер. Button, баскыч дейт. Heading десе, мисалы үчүн headingди басып көрсөк, бул жакка бир текст түшөт, ага бир нерсени жазып койсок болот, кааласак. Мону бассак, бизге немелер чыгат? Бизде азыр кайсы баракчалар бар, каталог деген бар экен, delivery, about биз жөнүндө мисалы үчүн аны басып көрсөк, бул жерде өзүбүз жөнүндө маалымат берип койсок болот, Сүрөт бар экен, дагы бир нерселер бар экен. Бизге даяр кылып берип атат, болгону биз буларды өзгөртө алабыз. Дагы бир кызыктуу нерсе, могул жерде биздин сайтыбыз, азыр биз башка баракка барабыз, home деген. Биздин сайтыбыз ар кайсы платформада кандай көрүнөт? Мисалы үчүн биз азыр компьютерден көрүп атабыз. Компьютерден биздин сайт ушинтип көрүнөт экен. Бул өзү шаблон, ушул оюнчуктардын магазин, онлайн магазин экен. Ошондой бир компания жасалган сайт экен. Бул жакта планшеттен кирсек, ушундай көрүнөт экен. Бул телефонду мондайча түзүнөн кармап көргөндө ушундай көрүнөт. Тикесинен кармасак, моундай көрүнөт. Кыскасы бизге баарын даярдап көрсөтүп бериптир. Эми мен сизге бир кызыктуу нерсе айтып коеюн. Азыр мисалы үчүн сиздер бул даяр шаблондор менен иштеп атасыздар да. Негизи бул даяр шаблонду дагы бирөө жасаган да. Ал кантип жасаган десеңиздер, могул жерде бассаңыздар, export code деген бир баскыч бар. Бул ушул жасалган кодун бир жакка чыгаруу. Кыскасы биз жөн эле карап көрөбүз. Ушул сайтты 2-3 тил менен жасаган да. Бул жерде HTML бар. Мына HTML азыр ачылды биз үчүн. Кыскасы могул HTML ушунча нерсени мисалы үчүн ушул сайтты жасаган адам жазып чыккан. Бул HTML сайттагы элементтердин эле тизмеси да. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ошондой эле CSS деген бар. CSS бул стилдерди, мисалы үчүн тексттин чоңдугун, кичинелесин же сүрөттүн каерде турганын, анын чоңдугун, кичинесин белгилей турган дагы бир тил. Буларды мен каяктан билем? Могул HTML, CSS дегенди кече жакында кызыгып баштадым. Окуп баштадым. Аябай кызыктуу экен. Ар ким окуй алат. Анан эң эле негизгиси, мен англис тилин билгеним үчүн мага балким жеңилирээк болуп атат да. Ошондуктан англис тилин окугула. Ошондой эле JavaScript. JavaScript бул эми мындайча айтканда толугу менен мындай программалоо тили десек болот да. Бул мен окуп аткан HTML, CSS бул өтө эле жеңил нерселер. JavaScript болсо ошондо бул толугу менен программалоо тили десек болот. Кыскасы мунун арты жагы ошол. Эми сиздер үчүн бул сайт, ушул платформа, конструктор сиздерге көзүңүздөргө көрүнүктүү кылып жасап койгондо ушинтип жасасаңыздар болот депчи. Мына ошондой эле мисалы үчүн биздин сайт даяр болсо, аны эмне кылсак болот? Жарыяласак болот. Publish дейт, Publish десек, мынакей publish to selected domains. Ушул домендерге басып чыгарыңыз деп атат. Мисалы үчүн басып чыгарып көрөбүз. Бала бакча checkit webflow checkit io деп атат. Ушуга кирип көрөбүз азыр. Чын эле барбы? Бала бакча checkit webflow checkit io деп кирсек, чын эле биздин жасаган сайтыбыз, мына балапаныбыз турат. Баламды жаздыруу дейт. Балапан, сонун көрүнүп турат, Мынакей, мен эми көп нерсени өзгөртпөдүм. Бирок ушунун баарын өзүңүздөр кылсаңыздар болот. Мына көрдүңүздөрбү? Бекер, толугу менен бекер ушинтип иштетсе болот. Болгону
болгону. Менимче кээ бир нерселер чектелген. Мисалы үчүн, эгер өзүңүздүн домен, мисалы үчүн бала бакча checkit.kg деп домен кылсаңыз, же негизи эле могу webflow checkit.io дегенди алып салам десеңиз, анда акы төлөш керек менимчечи. Азыр ал жагында көрсөтөм. Бирок кыскасы мына ушул иштеп жатат, Ошондой эле балким about дегенди басып көрөбүз. About дагы иштеп атат. Биз жөнүндө деген сайт баракчасы дагы иштеп атат. Буларды эгер мисалы үчүн өзгөртүп чыкмаксыз, эми мына өзүнө барабыз дагы. Мисалы үчүн мына publish'ты кайра басып туруп, custom domain деген бар, көрдүңүзбү? Custom domain. Custom domain. Бул өзүңүздүн домениңиз. Мына көрдүңүзбү? Өзүңүздүн доменди кош үчүн демек бул жака акча керек экен. Бирок бул e-commerce дейт, магазин болсо. Эгер жөн эле вебсайт болсо, анда арзаныраак экен. Мына $12 дейт. Өзүңүздүн домениңизди кошсоңуз болот. Free SSL option, бул эмне экенин билбейм. CDN, бул кыскасы бул керектүү нерселер болсо керек. 100 баракчага чейин ачса болот экен. Кыскасы айына $12. Ошондо жылына $120 болуп калабы, $140 болуп калат экен, Мындай пландар бар. Мен пландарын көп деле изилдебедим, бирок интернетте ушул Webflow сыяктуу сайттар бар. Ал жакта программалоо эмес, негизи эле жөнөкөй сайттарды жасоо конструкторлору жайгашкан, Эми мен мындай видео менен сиздерге ушул программалоо ар бир адамдын колунан келет. Ар бир адам сайт жасай алат деген нерсени эле көрсөтүп бердим. Ошондой эле ар бир адам акырын окуп баштап бир нерсе кыла алат. Ушул тармакка кире алат. Кыскасы достор, сиздер да ушул программалоо дүйнөсүнө, IT тармакка акырын кире аласыздар. Болгону сабыр керек жана талыкпай ар бир кичинекей нерсени түшүнүүгө аракет кылышыңыздар керек. Албетте англис тилин билсеңиз, бул тармак сиз үчүн 2 эсе оңой сезилет. Мен мисалы үчүн азыр өзүм башынан өткөрүп атам да, көп нерсени ушундай турбайбы, себеби бул сөз моундай деп көп сөздөрдү билем да. Ошондуктан мага жеңил болуп атат. Себеби программалоо тилдеринин дээрлик баарында коддор баягы англис тилине байланыштуу да. Жада калса азыр мына сиз мен көрсөтүп берген конструктордо дагы көп сөздөр англис тилде болуп атат. Албетте орусча сервистер дагы бар, орус тилдеги сервистер дагы бар. Кээ бир чоң платформаларда орусча жазылган дагы бар, бирок кыргызча жок. Кыскасы ушундай видео болду. Бул дүйнөнү дагы акырын изилдеп көрүңүздөр. Албетте суроолоруңуздар болсо комментарий жазыңыздар. Биздин WhatsApp аркылуу курстарыбыз жөнүндө маалыматты видеонун астындагы шилтемеден алыңыздар. Айтмакчы, ал сайтта ушундай онлайн платформанын жардамы менен жасалган.